Азыр биз Прагага чыгабыз. Мен отелде отурам, Берлинде. Анан мындай суроо келди да, күйөөң менен финансыны кандай бөлүштүрөсүң деп. Мен күйөөм менен урушо берем, сен кылышың керек, мен кылышым керек деп. Мен ошону кандай чечсем болот деп. Негизи айымдарда эки чоң ката. Биринчи ката бул эсептешмей да. Сен муну кылдың, мен буну кылдым, мен мынча акча чыгардым деп эсептешип, жаман болуп, өзүн аял сезбей бир какой-то бир аял деген мынча керек, эркек көп табыш керек деген бизде бир стереотип бар. Аял только эркектин акчасын жеп жашаш керек, эчтеке коротпош керек деп. Экинчи ката бул спасатель болгондо, куткаруучу болуп, баарын өзүм төлөп, өзүм кылып, күйөөсүнө кичинекей баладай мамиле кылган. Жейсиңби, ичесиңби, моуну аласың, моундай машина аласың, моундай кийесиң деп таптакыр апа болуп алган. Бул эки чоң ката кыздар. Балансты кармаш керек. Мисалы, материалдык жардам болот, материалдык эмес жардам болот. Үй бүлө бул партнердук деп атпаймынбы? Сен партнерсуң, ал да партнер. Анан сөзсүз эле, мисалы, күйөөң акча таба албаса, ал башка жактан жардам бере алат. Ошол жакшы жагын көрө билгенин да билиш керек. Эркек болобу, аял болобу. Эсептешпеш керек. Мен 100 сом коштум, сен дагы 100 сом кош деген болбойт. Ошол балансты кармаганды билген аял чын эле бактылуу боло алат. Анткени үй бүлөдө көп ызы чуулар именно ошо финансыны туура бөлүшүүдө, финансалык салымды үй бүлөгө туура киргизүүдө болот да. Ошон үчүн айымдар баланс кармаганды билиш керек.